Ар бириңиздердин аманчылыгыңыздарды тилейм. Жакшысыздарбы? Назарыңыздарда Сейтек баяны бүгүн 5-чи көрсөтүүгө көңүл буруңуздар эми. Көрсөтүүнүн башында атайын суранып кетейин туугандар, бул көрсөтүүнү сиз бөлүшпөсөңүз ким бөлүшмөкчү? Ошондуктан эринбей бөлүшүп коюңуздарды өтүнөм. Албетте, эгер көкүрөгүңүздөргө жагып, бир жүрөгүңүздөрдөн түнөк табып калган болсо, эмесе сөздү улай берейин. Ошентип баягы Сейтек Гүлчоро кыястын элине тетик кара дөөнү кан кылып шайлашты дейт. Элдин баарын маарытты. Кыястын казнасын ачтырып, алтын, күмүш, жакут, асыл буюмунун баарын чачтырып, элге берип, малы жокко мал берип, тону жокко тон берип, элди кийиндирип, ичиндирип, мына ушинтип жыргатып койду дейт. Анан кара дөө, Гүлчоро, Сейтек, ай чүрөктөр болушуп, ошол жерде мыктылардын баарын чакырышып, анан кийин таласка көчүүнү ойлонушту. Көпкө даярданышып, анан Сейтектин көчү таласты көздөй чыкты дейт. Эми ошондо бул көчтүн бормун кандай сүрөттөгөн сиздерге окуп берейин китептен. Ошондо дейт, кырсыгы баштан кетиптир дейт элдин. Кайгы муңу басылып, кабактарың ачылып, баатырыбыз Сейтек деп мактанышып барбактап, кыйын кызык улуудуу калк чуркурап эл күлүп көчө жүрдү таласка дейт. Эми жана көчтүн таласка чыгып баратканын айтып атат. Ошондо кызыл кырчын жаштарга кымчама тон кийгизди, кымчаманын этегин кыйгачтап жерге тийгизди. Кызыр чалган көк жалдын уул экенин билгизди дейт. Сейтек элге аябай карамдуу башчы болуп жатканын айтып атат туугандар. Анан кыйындап көчтү таласка. Жүк-жүктөгөн нарларга, асемдетип малдарга дейт, кылдырооштон тактырды, кымбат баа килемди кыйгачтата жаптырды. Кылдыраган күлдүрөөч дейт жана төөнүн мойнундагы коңгуроосу окшойт туугандар. Нар башына тактырып, айчыга алтын кызыл туу азаматтар көтөрүп, ата конгон таласка арстан Сейтек бет алып, антип көчтү таласка. Жет өзөн көчүп жол тартып, желенүүнү басты эле, анан Мойнокчону ачты эле дейт. Жет өзөндөн бери келатат. Желенүү, андан кийин Мойнокчо деген жерди ачты. Ошондон чыккан иш кыйын, эл алдындан эр Сейтек ат арытып жер чалып, ит агытып куш салып, белендини басты эле. 5 куюм суу, 5 мойнок, 4 мойнокту басты эле дейт. Туугандар, эми ба Сейтек өзү жаш али, 12-13 жашта бала, бирок учкаяк атты минип элдин алдына кетет. Талас дегенде жүрөгү дегдеп, эл дегенде ушундай эңсеп келатат. Анын үстүнө көчтүн алдына түшүп, кандайдыр бир катылган жоо жокпу, же каракчы жокпу деп булар кайгуулдап дагы жүрүшөт да. Мына ошол бир топ жерди өтүп, анан Белендиден Куюм суу, 5 мойнок, 4 мойнок деген жерлерге келгенде бир сыр көрүндү дейт Сейтектин көзүнө. Туугандар, ал кандай сыр? Эми муну сиздерге бираз артка барып айтып берейин. Билесиздер, тигил Көкчөнүн уулу Үмөтөй кой дегенге болбостон, мен барып Семетейден атамдын кунун кууйм деп, баяк Коңурбай менен болгон согуштан кийин эле көп узатпай, менимче ошо Коңурбайдан кичине каржалып калды азыр булар, согушуп атып. Азыр алы кетип турганда барып басып калайын деп, мына мындай ой кылып, анан бир топ аскерди баштап алып, таласты Сарыөзөн жактан каптап келген болчу. Гүлчоро алдына чыгып, кояй дегенге болгон жок. Семетей менен өкөөң бөлөсүң дегенге да болгон жок. Анан Гүлчорого Семетей уруксат берди дейт. Же элдешсе элдештирип алып кел, жакшынакай болуп тууган катары келсин да сый көрсүн. Болбосо эсебин таап кел деп салды дейт. Ошондо Гүлчоро барып туруп, жекеге чыгып, баягы тетигил Көкчөнүн уулу Үмөтөйдү өлтүрүп койгон болчу. Мына ошол Үмөтөйдүн кунуна деп, Канчоронун акылына кирип, баягы Семетей астындагы минип жүргөн нар буурулун баштатып туруп, анан далай жерге батпаган малды коштотуп туруп, тетигил Сарыарканы көздөй Үмөтөйдүн жергесине айдаткан болчу. Эми Үмөтөйдүн сөөгүн ошондо нар буурулга жүктөп барган экен. Тетиги Үмөтөйдүн туугандары нар буурулду кордоп койду дейт. Катуу кордоп. Эми бул мал каралбай калды дейт. Анан ошол Сарыаркадан ары бери кербендер өтүп турчу экен туугандар. Мына ошол өткөн кербендердин кайсы биринин башчысынын аты Карасарт экен. Мына ошол Карасарт ба нар буурулдун
төөдөй болгон чоңдугуна, анын эми нар буурул деп ат эле айтып турбайбы, мына ошондой чоңдугуна кызыгып тетигилерден сатып алган болчу дейт. Сатып алып, анан кийин кербенге кошуп жүк жүктөп, байкушка суу ташытып, жүк артып, далай жерин жоор басып, баяк каржалып, өзүнчө бул жоого мине турган баатыр мине турган малды аспейт деп карайт эмеспи? Тиги өзү кербен болсо, соодагер болсо, итке темирдин баркы жок дейт. Муну ушинтип баягы жүк артып, бечара жүдөп, алты жерин жоор басып, кабыргасынын ары биринин үстүн ириң басып, мына минтип байкуш болбой калды дейт. Анан баягы карасарт нөкөрлөрүнө айтты дейт, баягы муну кое бергиле. Кое бер, оттоткула муну. Жакшы бир семирткиле, семиргенден кийин анан союп туруп этине бир тоялу деп мындай деп салды дейт. Ошол байкуш нар буурул жанагынтип тушалуу жүрөт, жүдөгөн алыстан Кыргыздын көчү келатат. Эми нар буурулду бүткүл Кыргыз тааныйт туугандар. Баягы нар буурулду көргөндө ай жүрөк жеңеңдин жашы кетти куюлуп, байкуш күлчөрү ыйлап, байкуш аны көрүп Сейтек ыйлап, анын кебетесин көргөндө Сейтек жулунуп чыкты дейт, кылычын кынынан сууруп. Тетиги таласка өзүм жалгыз барайын, өзүм жалгыз тетиги канчорого чууну салайын, атамдан калган мурасты бүткүн тартып алайын деп оолугуп жөнөп калды дейт. Ошондо Гүлчорок кокуй кой деп тыйса да болбостон тил албай турду дейт да. Анда тетиги нар буурул турат, аны кармап алайын десе нар буурул көстөн кайым жоголуп, ошо менен кайып болуп, буда жок болду дейт. Мына мындай кызык иш болду туугандар. Анан тетигил көч таласты көсtöй келгенде Сейтек астыны көсtöй кеткен. Барса бир байкуш кара тор кемпир кыйналып калган, ичи толо арман. Ошол торпок кайтарып жүртү дейт. Торпокту да жөн кайтартпай, торпокко колунан байлап, торпокту ошол кемпирге аржганчылап коюптур дейт. Торпоктор сайгактап кетсе, баягы кемпир байкушту көкпөр кылып тартып сүйрөйт. Мына минтип азабын колуна берип, көрбөгөндү көрүп, байкуш ошол жерде жүргөн экен. Артынан Сейтек барып мындай кулак салса, арманды гана айтып, байкуш баягы күңгүрөнүп, күүлөнүп, сүйлөп жүрөт дейт. Бир кара кемпир көрүндү. Устукан сөөгү жайланган, артына колу байланган, артыкча шор кайнаган, кысыр эмди торпоктун ортосуна байланган. Торпоктор кетет сайгактап, сүйрөлүп, кемпир чыркырап, таман ташка быркырап, этинин баары бөлүнүп, канынын баары төгүлүп, көйнөктүн баары тытылып, торпоктор токтой калганда, арманын айтып чыркырап, бозда үйет бурукурап дейт. Ушундо каныкейинен экен көрсө, мына минтип атат. Маңдай сөөгүм кайкы экен, эй Кудай. Балдарыман айрылып, күн көрөрүм тайкы экен. Кежиге чачым чөп экен менин, жыргалымдан жыласым, найза сайым көп экен дейт. Бир найзалык көбүрөөк, менин жыргалыма караганда жыласым көп турбайбы дейт. Алла Таала кудурет, не үчүн адам деди экен? Адам бенде касабын артыкча тарттым бу дүйнө, эмчегин берип эмгискен канчорон назабын. Кайрат качып күн өтүп, карып болдум минетип, кулундарым барында курулган шаар зор болдум. Кулундун көзүң өткөн соң ушундай жайда оңбодум. Көп мүшкүлгө чагылдым, кысыр эмди торпокко көкбөрү болуп тартылдым. Таманым ташка чор болду, өлбөй житпей кайранбаш канчоро канга кор болду. Эки колум шал болду, эки көзүм кал болду, Гүлчөрө менен Айчүрөк бир көрүүгө зар болдум. Саамай чачым агында, сапарым жакын барында, кордук көрүп артылдым, адам эмес шордуу баш, айбанга көкбөр тартылдым деп арман кылып жүргөн экен ошондо. Жана кемпирдин акыбалын көргөндө Сейтек чыдап тура алган жок, баягы кемпирге учурашып мындай деп атат. Эми жүрөгү сезип атат, али каныкей экенин тааныбайт туугандар. Минтип айтып атат. Карып болгон энеке, сандаган малың көп бекен. Музоо торпок кайтарчу, айылыңда жашың жок бекен. Апаке, ой, бу торпок дегенди жаш балдар кайтарчу эле. Сизге мынча күч келди деген сөз туугандар. Ырдап берген ырыңды, ушу бүгүн энеке сүйлөп берген чыныңды. Айтылуу талас жериңди, айтып берген кебиңди. Береги мунарык болуп буруштанган дейт тети кемпирден сурап, анан тетиги жакта ордолорду хандын турагын көрсөтүп атат. Булуңгур болуп уштанган кайсы хандын керүүсү? Агала бурчук соңкок таш, кайсы тоонун белеле? Будур уюлган, будурунан бугу куюлган, тиги чөбү суюлган, бозадырмак сарыгыр кандай хандын керүүсү? Тетиги карараңкы капкак таш, кандай хандын белеле? Жергелешкен калың эл кандай хандын элеле?
Ошондо каныкей тетиги Сейтекти карап туруп, балы кеткен, шалдыраган байкуш. Маанайы жок. Балам, сөйлөкөтүң сөлбөтүң, адамдан артык көрүнөт, сен атка минген келбетиң. Балам дейт байкуштун, ушундай шай болуп калган. Бир мүчөңдү карасам, эл бийлеген зардалдай, балам бир мүчөңдү карасам, калк бийлеген адамдай. Баатыр, бир мүчөңдү карасам, майдан багып, найзалып, калайык баккан балбандай. Балам, бу торпок баккан кемпирге, тозокту тарткан энеңе, балам мойнуң буруп турасың, күйөр менен бышардан, тыйпыл чогуу айрылган, музоо жайып каңгырган, болоттун арты том болду, кайран балдар барында, казы жебес кайран баш, канчоро ханга кор болду. Ай балам жылаң айлак жылаң баш, алганчоро баатырдын музоосун жайып жүрөбүз. Күйдүк кордук кылабыз, өлбөй житпей ушинтип турабыз балам. Айчүрөк менен Гүлчөрөм адамдан ашкан жан эле, Айчүрөктүн боюнда 3 айлык перзент бар эле. Эгерден эркек уул болсо, энесин издеп долуга көрүнүп калар чак эле ушу быйыл балам. Деп байкуш каныкенин жүрөгү терс ушул баласынын тетиги Семетейдин баласы Сейтектин келип калганын сескендей болуп байкуш тиктейт да. Ушу быйыл келип калар тап эле. Өлөйүн дейм арман, өлбөй тирүү жүргөмүн. Ошондой кабар барынан балам. Балам, токой элем жан келбес. Өрт каптап кара жол болдум деп каныкей сөзүн улады. Ай, чалкайган кара тоо элем кулап кетип кор болдум. Үшкүрүп коет байкуш. Балам, жал куйруктан айрылып, сопол болуп турамын. Мүйүзүм сынып башымдан бүгүн мен токол болуп турам балам. Артык элем ашындым, ак тулпар элем басындым. Кара лөк элем жоордум, байбич элем оордум. Кан Манастын зайыбы, кан Семетей энеси, каныкей байкуш мен элем балам деп жананын алдынан чыгып сүйлөп калды. Ошондо Сейтек тети каныкейдин абалын көрүп, учурашып, көрүшүп, таанышып атат да мынтип. Кагылайын энеке, эрешен тартып эр болгон эгизиң Сейтек мен болом. Жетим калып жетилген, жерге кептеп кошулган, олжого кетип туулган, көк кырмандын талмызы, Семетейдин жалгызы, курсакта калып атадан, куруп тентип катардан, алакан жайып кол бербей айрылган көк жал атадан, кууну кушка жедирип, 12-ге келгиче кыяздын уулу дедирип, курсакта калып кул болгон, жедигерген уул болгон, Семетейдин ботосу, Мунарыктын талаасы, Айчүрөк катын баласы, Кавландын жалгызы, Караанын Сейтек мен болом энеке деп учурашып калышты. Энемден угуп сөзүмдү, издеп келдим өзүңдү, алыстан угуп сөзүңдү, берен энебей таалай, аман көрдүм өзүңдү. Караңгы аман, түн аман, каалаганың Айчүрөк, келиниң бейбак күң аман. 5 аркар жылдыз батканча, 5 кайрылып эмискен, берен уулу Гүлчөрө, бейли сүттөй эр аман. Курсакта калып туулган, балаңдан калган жетимиң энеке балаң Сейтек мен аман деп мына минтип көрүшүп. Мына минтип турганда, бая каныкей Сейтектин оозунан мындай сөз укканына өз кулагым менен уктумбу же укпадымбы деп ишене албай, бир чети сүйүнгөндөн жетине албай байкуш. Мына мындай сөздү айтып, учурашып турат. Өзүңдөн башка белгим жок дейт. Музоо багып көп жүрдүм балам. Гүлчөрө менен Айчүрөк Сейтегим келсе деп жүрдүм. Өңүмбү деймин түшүмбү? Бозалачынар болпоңбу? Боорума басайын, алыскы Сейтек чолпонбу? Тилегим Кудай бергенбейм, тиктеген уулум келгенбейм? Мен кара бет долунун куураганын билгенбейм, кырааным колго тийгенбейм деп мына мындай сөздү айтып, бая Сейтекти кучактап, антип минтип бул экөө турганда арттан Айчүрөк, Гүлчөрө, эл журт жетип келип калды туугандар. Мындай деп атышат, эл айтып атат. Бу канчоро чочко жоголбой, калктын иши оңолбойт дейт. Бу кыжырлуу чочко жоголбой, бу кыргыздын иши оңолбойт деп тетигил аргын менен кыргыздын жактырбай отун өчүрдү. Жабыла журтту чуулатып, кыштын күнү көчүрдү. Найза кармап аттантты, Семетей кандай, мен кандай деп ошентип жанды кууратты. Бир күндө 3 жол мактанды дейт. Семетей кандай эле? Менин бийлигим кандай болуп атат? Семетейдин учунда жүрчелеңер. Менин бийлигим келип жыргап атасыңар деп
күндө 3 жолда мактанып, элди айттыртып, ой сенин бийлигиң сонун. Мурдагы Семетейдин учурунда андан мурунку учурда жүргөн экенбиз да. Азыр карачы деп буну болбос оюна койбой элдин баарын мактатып атты дейт да туугандар. Карап тур. Ошондо дейт, эсерден жийип кол алды, өз журтуна кол салды. Кыйлабызды кылды түз, кулак угуп көз көргөн, кылымда болбойт ушул иш. Шай тулпардын баарысын, кулагын жоого тилдирди, курган журтту бүлдүрдү. Тилекти Кудай бериптир. Гүлчора байкуш келиптир. Тагдыр жетсең өлөлү, кармашса кайран көк жалга караан болуп берели. Кармашты катуу салалы, калган эрдин мурасын аргын кыргыз биригип, белге таңуу беренди чокмор кылып алалы. Бул баягы ерден калган мурасты деп булар Сейтекти айтып атышат. Ошону чокмор кылып алалы деген, ошону кан көтөрүп алалы деген сөз туугандар. Ошентип анан баягы Сейтек келгенде мынтип канкей менен учурашып, көрүшүп, эл менен учурашып баштады дейт. Ба Сейтек келди, Манастын небереси Семетейдин уулу Сейтек келиптир деген кабар заматта таластын ичинен чыгып тетил чаткалга чейин жетип дейт. Мына мындай болду дейт. Элдин баары чогулуп Сейтектин жанында күндөп, эл көбөйүп, мына мынтип баштады. Көбөйгөндө дагы эл кан көтөрөбүз. Сен мураскер өзүң келдиң, тетиги Канчородон кутулбасак болбойт деп келме шарып кармашып дейт ба антташып. Өлүп кетер ант кылып, ач болот мизин жалашты, ичи жаман арамды, былжыраса кокустан. Тигеле кармап алалы, жол үстүнө сүйрөтүп даңгыттарга жаралы. Душмандай көрүп безели дейт андан дейт. Так ушундай кылбасак, ак келте мылтык огурсун, ак милтенин чогурсун, төбөсү бүтөү көгүрсүн, төшү түктү жер урсун, каары бөлөк кан урсун, кара ниет жан урсун. Убададан тайсак, эми Кудай биз дурсун деп мына минтип Сейтекти эл чогулуп кан көтөрүп турушат туугандар. Мына ушул маалда Канчоро тети ордосунан чыкпай жатат. Гүлчора Канчорого барып, эгер элдешип калсак, тилге келип калса, кечиришсек, ба өттү кеттем, анын баарын унутсак деп анан кийин Канчоронун ордосун көздөй келди. Келсе, ба Канчоронун эми сакчылары бар, эшик кайтарган балбандары бар, батырлары бар. Ошолордун баарысы тетик Гүлчорону көргөндө эле караңынан качып жок болушту дейт. Бири калбай ордону таштап качып кетип калышты. Канчоро ордодо, түз ордого кирип барды. Ордонун эшиги ачык. Баяк айттым го, сакчылардын баары житип кетти, жок болуп. Тети ордого кирип барып анан Канчорону бир туугандай көрүп жакшы сөз айтса, сөзгө келбейт. Баяк Гүлчорону көрүп эле, Гүлчоро эми учурашып кирди, жакшы сөзүн айтты, эскинин баарын эстешпейли, унуталы деди. Тетигил мураскер келди, ага атасынан калган бүт мүлктүн баарын бер деди. Анан мындай болгон соң, экөөбүз бир тууган, эми эмчектешпиз, экөөбүздөн жакын киши жок. Экөөбүз ынтымакта кайра жашайлы деп мына мындай сөздү айтса, баяк Канчоро ызырынып тетигил жедигердин кыязын сөгүп баштады дейт. Атаңдын уулу капыры кыяз, бул катын кыяз турбайбы? Мен качан мунун тетиги Гүлчоронун көзүн тазала деп айтпадым беле буга? Гүлчоронун көзүн тазалап, өзүн өлтүрүп, житирип жок кыл дебедим беле мен буга? Деп мына мындай сөздү айтып, Гүлчорого ыңыранып учурашкасы да келбейт. Кабагына кар жаап, сиркеси суу көтөрө албай зиркилдеп мына мындай сөздү айтып, тетигил жедигердин кыязын сөгүп турат да. Вай, жет өзөндү жердеген, алышып душман жеңбеген. Төбеден жылдыз боо болгон, 12 тамыр косколгон, о дүйнөлүк дос болгон. Ак буğday данын чайнашып, келме шарып кармашкан. Ак болот мизин жалашып, билгизбей кат беришкен, дос болуп сөзгө келишкен. Багыштын уулу эр кыяз, ата кыяз кул сага кылбасам. Кыйрыңды жанчып кырбасам, тоуңа тозок салбасам. Токтотпой гана чаап албасам, Канчоро болбой өлөйүн, карап тур сага кылбасам деп мына мындай сөздү айтып баштады. Муну батыр кыяз экен деп жүрсө, катын кыяз турбайбы? Өткөн жылдын күзүндө дейт, кан жайлоонун кезинде 6 күлүк ат бердим, алакандай кат бердим дейт. Мен кат жөнөтпөдүм беле. Гүлчорону карма деп, жан тындырып жайладым. Кылычтап башына алгын деп, дүнүйөдөн жоготуп тындым кылып салгын деп. Айттырсам да өзүнө, оңбогон гана кыяз оң болуптур. Чык этпес салып күймө, агыштын уулу бу кыяз, өлтүр десем тил албай жеткен экен түймө. Ана минтип турат Гүлчорого кайрылып. Эй, атаңдын көр Гүлчоро, кутурган куйтуң арсыз, кул көрүнбөй жогол көзүмө.
Жолобой бат кет өзүмө. Чымырканып чырдасам, тирүү кайтпайм өлөсүң. Кайра тартпас чын жайды, каарлансам көрөсүң. Чын мүшкүл салам түрүңө, чырылдаган гүлчөрө, чындасам жетем түйүңө. Менин желдеттерим жетимиң, жетик буйрук бир кылсам, жетимим сага чыр кылсам, же көзүң туруп нетесиң, жетигиң өкөң болсоң да жерге кирип кетесиң. Кулжуңдап кур сүйлөбө, каалаганың аларсың, катуу жиним кармаса, каралуу абаң жанында аяк таша каласың. Айра тартпас чын жайга кургурун кетип каласың. Деп мына ушинтип тетигил керек болсо Семетейдин артынан кетирип жөнөтүп коем бир каармала турган болсом. Андан көрүп жол кет азыр. Көзүмө көрүнбөй кетип кал деп муну ушинтип турат. Ошондо Гүлчөрө жана Канчоронун абалын көрүп, ушундай каңырыгы түтөп кайгырып кетти дейт. Бир чети ушунчалык баягы эскиси эсине түшүп, жаалы келди. Мынтип айтып атат. Алтайда минер кыл күрөң, бууданым деп келгенмин, ай Канчоро өзүңдү тууганым деп келгенмин. Уялаш элек жан бирге, айтканымды кылбасам, туу түйүндө турбасам, ак жылкынын чаң урсун, ак буудайдын нан урсун дейт. Мен сага туугам, бир ниетимде жаман ой жок. Сенин тууң түйүндө туруп берейинчи. Уялаш болуп кайрадан ынтымакта жашайлычы деп мындай сөздү айтып атат. Канчоро баягы опурулуп, мына мынтип атканда эшиктен Каныкей баш болуп, Айчүрөк мындай бир топтун баары кирип келди дейт. Булар кирип келгенде тети Канчоро ош бетер күчөдү дейт. Тети Каныкейди тиктеп алып, Айчүрөктү карап, тети ак бала кирип келди. Булар келгенде Канчоронун көзүнөн чаар чыгып, ушундай чыркырап болбой калды дейт. Анан Айчүрөк мындай кеп айтып атат. Кайным, кыяматты тозокту көрбөй келдим жан кайным. Көп жылды күндө өткөрүп, барган жан баргыс чын дүйнө, барбай келдим жан кайным. Айкөл кайда, шер кайда, бел байлаган бел кайда, пендеден артык туулган душманга салган чуулган астыга салсаң ак жолтой, аркасы дүмдүү саң колдой, береке кайда, бел кайда, медер кылган эр кайда. Канабаңды жоготуп, ордо күтүп кам болуп, эки тизгин бир чылбыр жеке колуң алыпсың, көп алдына барбактап султан болуп калыпсың. Кор кылдың тилек санаамды, алда кордуңа Кудай бар, бирөөнүн уулу дедирдиң, арстандан калган баламды. Мүшкүлгө башты таштадың, бышпастан мурун бышырдың, күйбөстөн мурун күйгүстүң. Күйүп өлгөн сен чоро, капкандын оозун кан кылдың, таласты тепсеп чаң кылдың, Алатоо ээлеп жер кылдың, кыргызды кыстап кем кылдың. Жыргал күнүм ас болду менин деле, каралуу кыяс кас болду. Ай караңгы түн болду, 14 жылы күн болдум. Отун алып мал багып, өмөлүп кетип оңолдук, жетим калып чоңойдук. Өпкөргөн кутургур, өз кылганың өзүңө, убалаң кара көзүңө. Деп муну ушинтип турганда, бая Канчоро кылычын сууру атырылды дейт. Бери жакты Гүлчөрөнү, Айчүрөк Каныкейди көздөп. Мына ошондо Айчүрөк ак тинте колуң алды дейт туугандар. Гүлчөрө ыргып турганча, арачалап калганча, ыргып чуркап закымдап, Канчоро канга жакындап, жүрөктү толтоп башы деп, ак тинтени сал деле, теп сууруп ал деле. Ак тинте сойбой турабы? Камбар сынган Гүлчөрө алтын тактан урады, жер кучактап сурады дейт. Баягы келаткан гүл төлөңдөп жана кылычын сууруп алып, кокус Каныкейди чаап берет беле, же болбосо Гүлчөрөгө тиет беле, же Айчүрөктүн өзүн чабат беле, ким билет. Мына ошентип атканда Айчүрөк жеңин шамалдан тез жетип барып, койнунда дайыма катылуу жүргөн ак тинте деген мунун канжары болот эле, ошонусун алып, тетигинин как жүрөгүнөн малып алды дейт. Калган кепти кийинки көрсөтүүдө улап айтып берем туугандар. Бүгүнчө барыңыздар менен көрүшкөнчө деп коштошмокчумун.